Бизнесмен Жалил Атамбаев кармалып, камакка алынды. Мыйзамсыз баю фактысы боюнча Жалил Атамбаев кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, ички иштер органдарынын мурунку кызматкери Атамбаевге каршы козголгон бир катар кылмыш иштери боюнча, анын ичинде мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз баю фактысы тууралуу тергөө иштери жүрүп жатат. Ички иштер органдарынын мурдагы кызматкери болуп саналган Жалил Атамбаев олуттуу финансылык ресурстарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү өзүнүн жакын туугандарынын атына каттатып алган деп айтылат маалыматта. Шектүү кылмыш жаза кодексинин 323-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту боюнча кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Булак Спутник KG. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратты. Жогорку сот парламенттин депутаты Өмүрбек Текебаевди мандатынан ажыратуу боюнча буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине жогорку соттун маалымат катчысы Чынара Мамытканова билдирди. Анын айтымында Текебаевдин мандатына байланыштуу соттук отурум бүгүн 3-мартта болгон. Жогорку сот Борбордук шайлоо комиссиясынын Текебаевге депутаттык мандатын кайтаруу тууралуу токтомун жараксыз деп тапкан. Бишкек шаардык административдик соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды, деди маалымат катчы. Өмүрбек Текебаев өзүнө карата чыккан өкүм жокко чыгарылып, иш кайра баштан кароого жөнөтүлгөндөн кийин БШКга кайрылып, мандатын кайтарып алган болчу. Булак Кыргыз кабар. Моюнуна бычак сайылган. Жайыл районунда апасы 14 жаштагы өз уулун өлтүрүп салды. Жайыл районунда өз уулун өлтүрүүгө шектелген аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө тез жардам кызматкерлери Новониколаевка айылынын үйлөрүнүн биринен зордук, зомбулук көрсөткөн 14 жаштагы Т.А.нын жансыз денеси табылгандыгын билдиришкен. Окуя болгон жерге дароо тергөө ыкчам тобу барган. Алдын ала маалыматтар боюнча жете элек баланын моюнуна бычак сайылып, ал ошол жерден көз жумган. Сотко чейинки өндүрүш иши башталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү боюнча керектүү экспертизалар дайындалды. Бул кылмышка шектүүделип, милиция кызматкерлери өлтүргөн баланын апасын 36 жаштагы Т.В.ны кармашкан. Ал азыр райондук милиция бөлүмүндө. Булак Кыргыз кабар.